Саламатсыңарбы жетинчи класстын окуучулары. Бүгүн силер менен биз үч бурчтуктар деген 3-глава китеп боюнча ошону бүгүн үйрөнөбүз силер менен. Бул тема негизи өткөнбүз мурда. Мында кайталоо иретинде 3-главаны баштан алууну туура көрдүк. Үч бурчтуктар жана алардын түрлөрүн өтөбүз бүгүн. Үч бурчтуктар жана алардын түрлөрү. Анықтамасына қарасақ, bir түз сызықта жатпаған 3 чекит жана 3 кесіндіден түзілген фигураны 3 бурчтук дейбиз. Бұл қандай болот? 3 чекиттен bir түз сызықта жатпаш керек. 3 чекитти, бұл 3 чекитти элестетсек, 3 кесіндіні 1, 2, 3 кесіндіні белгилештирген фигураны эмне дейт биз 3 бурчтук деп айтабыз. 3 бурчтуктун 3 чекити болот сөзсүз түрдө. Бұл A чекити дейін, бұл жерде B чекити, бұл жерде S чекити дейін. A, B, S чекити болды. Эми, бұл 3 бурчтуктун кесиндилерини сыза турган болсок, A, B кесиндиси, буну эмне дейбиз? Бұл жакты A, B кесиндиси дейбиз. Бұл жакты B, S кесиндиси, бұл жакты S, A, же буну A, S десеңер деле боло берет. Негизи туурасы бул жактан окуганыбызда A, B кесиндиси, B, S кесиндиси, S, A кесиндилерин сызсак эмне болду? 3 бурчтук пайда болот. 3 бурчтукту буну мындай кичинекей белги бере турган болсо, 3 бурчтук буну 3 бурчтук деп элестетебиз. 3 бурчтук A, B, S деп аталат. Бул эмне болду? A, B, S 3 бурчтугу. Мисалы үчүн могул жерден 3 чекитти белгилейли. 3 кесинди сызайлы. 1, 2, 3. Bunu эмне дейли? S, D, E дей турган болсом, E. Эмне болду бул жерден? Кандай 3 бурчтугубуз пайда болду? 3 бурчтук S, D, E 3 бурчтугубуз алынды дейбиз бул жерде биз. Бул деген белги эмне? 3 бурчтук деген белгини билдирет экен. Эми A, B, S чекиттери 3 бурчтуктун эмеси чокулары болот. Бул чекиттерди 3 бурчтуктун чокулары деп атайбыз. A, B, B, S, A кесиндилер анын жактары болот. A, B бул биринчи жагы, B, S, A бул 3 бурчтуктун жактары болот. Эми бурчтары бар. Бул белги, нол белги, бурч дегенди билдирет, бир аз жатык болот. S, A, B. S, A, B дегенде нол бурч болот, S'дан A, B калчу. Бул бурчу S, A, B. A, B, S A'дан баштап A, B, S отат, мындай болуп атат. A, B, S бурчу B, S, A, B, S, A. Демек анда бул бурч дейбиз. Бурчтары 3 бурчтун бурчтары болот. 3 бурч болот. Демек 3 бурчтуктун 3 чокусу болот экен. 1, 2, 3 чокусу. 3 жагы болот экен. 1, 2, 3 жагы болот экен. Анан 3 бурчу болот экен. Эгер 3 жагы 3 чокусу 3 бурчу болсо, бул эмне дейт экенбиз? Буну 3 бурчтук деп экенбиз. Эми могул жерде A, B, S 3 бурчтугу дейли. Бизге даяр чийилген 3 бурчтук бар экен. A, B, S 3 бурчтугу дейли. Буну Ага карама-каршы жаткан жак ким? B, S узундугу. Демек буну A жагы деп койсом да болот. B, S узундугу барабар, B, S узундугу барабар Ага десек. Эми B'дан карасак, могул жакта карасак кимге карайт бул? A, S'га же S, A'га. Буну B жагы деп койсок болот. S, A'ны B жагы. Ким калды? S'дан түшүрүлө элек биз. Бул A, B жагыны эмне десек болот экен? S жагы деп дагы атап койсок болот. Бул эмне сөзсүз кичине тамгалар менен белгилешибиз керек. Эми бурчтары бар. Буну биз жогоруда S, A, B бурчу дегенибизде, S, A, B бурчу дегенде бул A бурчун түшүндүрөт. Буну биз бул жерде кыскача түрдө эле A бурчу, B бурчу, бурч S бурчу деп жазсак болот. Бул 3 бурчтуктун бурчу дейбиз, 3 бурчтун ички бурчтары. Эми 3 бурчтукта үйрөнгөнүбүздөн кийин эң биринчи бул жерде 3 бурчтун медианасы деген нерсе келет. 3 бурчтуктун медианасы. Медиана деген сөз грек сөзүнөн ортоңку дегенди билдирет. 3 бурчтун чокусунан каршы жактын ортосу менен туташтырган кесинде анын медианасы деп аталат. Медиана дегенде эң маанилүүсү чокусунан
эмне болуп атат? Негизге түшүрүп атабыз. Негизге түшүргөндө бул чокусунун каршысына жаткан жактын ортосу менен туташтырат. Жактын эмеси болуп атат? Ортосу. Демек бизде А, Б, С десек, А, Б, С 3 бурчтук болсо, бизме Е чекти дейли бул жерде. Демек бул ортоңку дегенде медианасы жактын ортосу. Кайсы жактын? А, Б жагын ортосунан кесип. Демек бул жерде эмне болуп атат? Тең ортодон 2 бөлсө, бул эме дейбиз? Медиана дейбиз. Буну М медиана С дейли. Сдан түшүргөн үчүн медиана С деп атап койсок болот. Демек, биз медиананы бир эле Сдан эмес, Адан, Бдан, Сдан ар бирине түшүрсөк боло берет. Мисалы үчүн, Сдан түшүрдүк эмне дедик? Эгер тең ортодон 2 бөлө турган болсо, эмне дедик? М медиана С дейли. Сдан түшкөн үчүн. Адан чыгара турган болсок, медиана болуш үчүн сөзсүз эмне болуш керек? Эки жагын бирдей бөлүш керек. Эгер бирдей бөлбөсө, ал медиана болбойт. Дейли, бул эмне болду? М А медиана. Бдан түшүрө турган болсок, бул дагы эмне болот? Эки жакты бирдей тең ортодон 2 бөлөт. М Б эмне болду? 3 чокудан тең биз медиана түшүрсөк боло берет экен. 3 бурчтуктун бисектрисасы. Аныктамасын окуйлук. 3 бурчтуктун бисектрисасы деп анын бурчунун бисектрисасынын ал бурчунун чокусунун каршысына жаткан жак менен кесилишкенге чейинки кесиндини айтабыз. Буга чейин бурчтарды өткөндө бисектриса дегенди үйрөнгөнбүз. Демек, бисектриса деген бурчтун бисектрисасын алат экен. Бисектриса дегенде биз чокудан негизге түшүрсөк, А, Б, С 3 бурчтугу дейли. Чокудан негизге түшүрөлү. Түшүргөнүбүздө М немеси дейли бул жерде, чекти дейли. М чекти болгондо биз бурчту эмне кылыш керек? Тең ортодон 2 бөлүш керек. Ошондо бизге бисектриса болот. Биз жагыны карабайбыз. Жагыны тең ортодон бөлөбү, бөлбөйбү, бул жакты эмне болот? Көп эле маанисин бербейбиз. Бул эмне болду? Сдан түшкөн үчүн Л С болду. Буну Адан деле, Бдан деле түшүрсөк, бирок эмне? Бисектриса дегенде ошол бурчту тең ортодон 2 бөлүшүбүз керек. Мисалы үчүн А, Б, С 3 бурчтук чийдик дейли. Биз бурдан бисектриса түшүрө турган болсок, эгер көз менен божомол түшүрөбүз, бурчту эмне кылыш керек? Тең ортодон 2 бөлүш керек. Дейли бул жерде экөө бирдей бөлдү. Мисалы үчүн дейли 30 боло турган болсо, бул жагынан 30 градус болуш керек. 20 боло турган болсо 20. Ошондо бизге эмне болот? Бисектриса болот. Бисектриса бир эле жактан эмес, Сдан эмес, Адан дагы эле, Бдан деле эмне кылсак, бисектрисасын түшүрсөк болот. Эми 3 бурчтуктун бийиктиги. 3 бурчтуктун бийиктиги деп 3 бурчтуктун чокусунан анын каршысында жаткан жагына перпендикулардуу түшүрүлгөн кесинди 3 бурчтуктун бийиктиги деп аталат. Демек, А, Б, С 3 бурчтугу болсун. Бул эмне? Чокусунан негизге түшкөнүндө эмне болуш керек экен? Перпендикулардуу Д чекти перпендикуляр болуш керек экен. Демек, А, Б бул перпендикуляр деген белгиси 90 градус кесилишет. Кимге? С, Дга, мындай айтқанда перпендикулярдуу болуш керек. 90 градус экөө кесилишкенде буну 90 градустан кесилишет дейбиз. Бул эмне дейбиз? Бийиктикти H менен билдиребиз. H менен түшөт, S'дан түшөт. Демек, биз бир эле S'дан эмес, бардык жактан бийиктик түшүрсөк болот. Мисалга, бул жактан деле бийиктик түшүрсөк болот, Б'дан деле бийиктик түшүрө турган болсок боло берет. Эми бийиктикти дагы бир кайталап коелу. Мындай бир 3 бурчтуу болсун, А, Б, С болсун. Чокудан негизге түшкөндө эмне болуш керек? Түп түз болуш керек. Мындай айтканда 90 градус түшүш үчүн 90 болуш керек. Демек, буну эмне дейбиз? Эгер S'дан түшкөн үчүн H, С. Бийиктик кайсыдан түшкөн? S'дан түшкөнүн билдирет. Дагы бир жерде эскертип кетүүчү нерсе, бул жерде периметр деген нерсе бар. Периметрди табыш үчүн эмне кылабыз? 3 бурчтуктун 3 жагын кошуп коебуз болду. Мисалы үчүн дейли, бул узундукту С узундугу, бул жакты А узундугу, бул жакты Б узундугу болсо, А плюс Б плюс С болсо, эмне бул периметрин тапкан болобуз. Эми 3 бурчтуктар бурчтарына
üç burçluktun жактарына карата түрлөрүнө бөлүнөт. Эми биринчи түрдөн түрдүү жактуу үч бурчтук дейт. Бул жерде үч бурчтук боло турган болсо, биринчисинде түрдүү жактуу. Жактары x, y, z болсун. Бул эмне үчөө тең бири-бирине окшобойт деген сөз. Үчөө тең бири-бирине барабар эмес болсо, ал бул эмне болот экен? Биринчи түрдүү жактуу үч бурчтук дейт экенбиз. Экинчиси тең капталдуу үч бурчтук. Тең капталдуу үч бурчтукта эки капталыбыз бири-бирине барабар болушу керек. Каалаган эки каптал болушу мүмкүн. А, Б, С болсун. Бул каптал менен бул каптал барабар болсун дейли. Эгерде бул жерибиз x боло турган болсо, анда бул экөө тең эмне? Y болот. Буну сан менен түшүндүрүп турган болсок, тең капталдуу болушу бул жер 5 болсо, демек бул жер дагы 5 болуш керек. Экөө эмне? Эки капталы бири-бирине барабар болушу керек. Ошондо эмне дейт экенбиз? Мындай үч бурчтарды биз тең капталдуу үч бурчтук деп атайт экенбиз. Үчүнчүдөн тең жактуу үч бурчтугубузда үч жагы тең бири-бирине барабар болуш керек. А, Б, С болсо, демек бардык жагы А боло турган болсо, А. Же бардык жагы 5 болсо, бул эмне болот? Тең жактуу үч бурчтук болду үчүнчүсү. Бул жерде эскерте кетчү нерсе, тең жактуунун жана тең капталдуунун бир өзгөчөлүктөрү бар. Тең капталдуунун эки капталына чыккан бурч, мына бурч бул жака чыгат да. Буга карама каршы ким? Мына жак. Эки бурчу дагы бири-бирине барабар болот. Мына эки бурч. Тең жактууда үч жагы тең бири-бирине сөзсүз түрдө барабар болот. Сөзсүз түрдө барабар болгон үчүн ар бир 60-60-60-60тан болот бул. Эч качан өзгөрбөйт бул тең жактуу боло турган болсо. Бул биз мени үч бурчтарды жактарына карата түрлөргө, үч түргө бөлдүк. Эми үч бурчтукту бурчтарына карата дагы үчкө бөлөт экенбиз. Тар бурчтуу үч бурчтук дейт. Эгер тар бурчтуу үч бурчтук боло турган болсо, тар бурч болушу эмне болуш керек? Бурчтарыбыз баары 90 градустан кичине дейли. Мисалы үчүн 60, 50, 70 болсун. Боло турган болсо, булар баары эмне? 90 градустан кичине болот. Анда бул биринчиси бул экен? Тар бурчтуу үч бурчтук дейт экенбиз. Экинчиси кең бурчтуу дейт. Мисалы үчүн 100 дейли бул жерде 30, 50. 100 градус эмне болот? Бир 90 градустан чоң. Демек бир эле бурчубуз 90дон чоң болсо, бунун аты кең бурчтуу үч бурчтук дейбиз. Үчүнчүсү, эң маанилүүсү, бул эмне? Тик бурчтуу үч бурчтук. Тик бурчтууда 1 градустубуз 90 градус болушу керек. Үч бурчтук дейли. Bir burçumuz 90 gradus болушу. Мына айтқанда бул бурчубуз 90 градус. Тик бурчтууда чийгенибизде гипотенуза деп келип чыгат. Бул 90 градустун маңдайы гипотенуза дейбиз. Ал эми эки калган жактардын бунун аты эмне? Катет дейбиз. Эми бул үч бурчтугубуз сөзсүз түрдө мындай эмес, мындай деле чече турган болсок, бир бурчубуз 90 градус боло турган болсо, буну тик бурчтуу деп атайбыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Тапшырманы жазып жиберем.